Изделүүдө жүргөн жаран акыркы жолу 14 январ түнү Жанат мейманканасынын камерасына түшүп калган. Андан кийин ал тоону көздөй кеткени аныкталган. Капчыгайда жоголгон Маматаалы уулу Мухамбетаалынын бир тууганы Айпери Маматалиеванын айтымында 13 январ эртең мененки саат 9:30 иниси үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайра кайтып келген эмес. Ал ата-энесине Айбек аттуу туугандарынын биринин үйүнө барып келерин айткан. Бирок ал даректи таба албай жолдон адашып калган. Үй бүлөстө жалгыз инебиз. Ошо суббота күнү эртең мененки саат 9:30 чыгып кеткен бойдон жок. Биз ойлогонбуз Айбек байкем үйүнө кетти деп чалсак, Айбек байкем үйүнө баратам деген Айбек байкем үйүнө жетпей адашып кетиптир. Биз деген башка жерде эле издеп жүрөбүз. Понедельник биз ровдга сразу эле ошол суббота күнү эле кайрылганбыз, жазганбыз, ушинтип жоголуп атат энебиз. Бир аз талмасы бар эле, эсин жоготуп койчу эле десек, сразу эле келишти, алышты. Ошо биринчи ровдга кайрылдык, анан понедельник күнү ошол пилинг телефона кылганда ошол ал медицинский ушуядан чыкты. Ошо по сей день ишим, не можем найти. МЧСтер да келди, мынакей МЧСтер баары иштеп атышат, ровды баарына чоң рахмат, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындан тышкары бир нече күндөн бери изделип жаткан Мухамбетаалынын эжеси инисинин акыркы 3 жылдан бери белгисиз талма оорусу менен жабыркап келгенин кошумчалады. Бул эми инем жакшынакай эле жүргөн, высшее образованияны бүткөн, оорусу деле жок болчу. Бул акыркы 3 жылда ушул белгисиз бир иногда туруп эле сүйлөбөй бир эс үчүн жоготкон талмасы бар болчу да. Анан атак ансы деле көп деле кармачу эмес, бул иногда эле болчу да. Анан бул үйдөн чыгып кеткен күнү деле оорубай эле жакшынакай эле кеткен. Адекватный эле сүйлөй эле, мама мен Айбек байкем үйүнө барып келейин, 1-2 саатта келем деп эле кеткен. Ал эси ооруса биз үйдөн чыгарбайбыз да. Ооруган адамды ким чыгарма эле кайтарабыз, жакшынакай эле жүргөн, оорубай эле. Учурда биз Алам үйдүн капчыгайында турабыз. 3 күндөн бери изделип жаткан жаранды куткаруу иштерине бүгүн дагы 300дөн ашуун кызматкерлер тартылды. Алардын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана Инсарак тобунун куткаруучулары бар. Бүгүнкү күнгө чейин 300дөн ашык адам издөө иштери дрон менен жана атайын кинологдор иттер менен ушу жоголуп кеткен жарандарды издөө иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күнгө азыр биз ушу Жанат мейманканасынан өткөндө бир чоң кокту бар. Ошол жакта 100дөн 120дай куткаруучу. Кече бир биякта тургун айтты, ошол жакта чоң коктуда дагы бир кышкы үйлөр бар деп, кышка жашаганга деп ылайыкташтырылган деп. Ошол жакка азыр 120 куткаруучу кетти. Андан тышкары мындай өйдө тоого караганда теплый ключиге Ички иштер министрлиги жана волонтерлор азыр иштөө жүргүзүп атат. Ал эми бир нече күндөн бери издөө ишинде жүргөн куткаруучу Айбек Ишенбек уулу кыштын кыраган чилдесинде таң эртеден баштап кесиптештери менен биргеликте Капчыгайдагы тоо борлорун аралап, жоголгон жаранды таап калсак деген үмүттө жүргөнүн айтат. Эртең менен эле келгенбиз. Таң атпай эле келип, тияктан ар бир топко бөлүп беришти бизди. Бизди топко бөлүп бергенден ошо өзүбүздүн квадратыбызды издеп жүрөбүз. Азыр бадалардын араларын, кычыктарды, кичине эмелер бар экен, таштардын ортолорун карап жүрөбүз. Жакшы ниеттер бар, ошо табылып калса экен деген. Белгилей кетсек, ушул жылдын 14 январ күнү 1996 жылы туулган Маматаалы уулу Мухамбетаалы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Ал акыркы жолу 14 январга караган түнү саат 2-де байланышка чыккан. Ошондон бери анын кайда экени белгисиз. Аны издөө иштери бир нече күндөн бери уланып, 300дөн ашуун куткаруучу тартылып, аны менен катар заманбап дрондор менен иш алынып барылууда. Ошондой эле издөө иши өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеевдин көзөмөлүнө алынды. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.